2024-жылы Чүй облусунун Панфилов районунун жалпы дарыгердик практика борбору комплекстүү модернизацияланып, шарттары жакшыртылды. Глобалдык климаттын өзгөрүшү шарттарында энергияны үнөмдөө өзгөчө маанилүү болуп баратат. Бул медициналык имаратты жакшыртуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу астында Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы жана Швейцария өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгы тарабынан каржыланган АРИС ишке ашырып жаткан жылуулукту камсыздоону жакшыртуу долбоорунун жардамы менен жасалды. Иш-чаралар имаратты жылуулоо, анын сейсмикалык туруктуулугун күчөтүү, эски терезелер менен эшиктерди энергияны үнөмдөөчүгө алмаштыруу, ошондой эле заманбап жылытуу жана желдетүү системаларын орнотуу иштерин камтыды. Бул жакшыртуулар электр энергиясын пайдаланууну 40%га чейин кыскартат жана борбордо иштегендерге жана келгендерге ыңгайлуу шартты түзүүгө мүмкүндүк берет. Долбоордун алкагында жүргүзүлгөн иштер тейлөөнүн сапатын жогорулатуу жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ. Панфилов районунун жалпы дарыгерлик практика борборундагы заманбап ыңгайлуу жана коопсуз шарттар азыр эң жогорку стандарттарга жооп берип, аны бардыгы үчүн жагымдуу жана ыңгайлуу жайга айландырууда. Ачылыш аземине онлайн режиминде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышты. Калган коноктор саламаттыкты сактоо министри, долбоордун координатору, мамлекеттик администрациянын башчысы, Панфилов районунун акими, борбордун медициналык кызматкерлери жана райондун тургундары иш-чарага жеке катышты.